Ne kantı buzbaysın o. Karasam suyunu arıp üstüne salıyorsa. O su tiyip durat. Ertengine su koysa kantı vakat bu. Karasam büt barıp nava dedin olur. Ancak suyunu ilesine turat. Sağ kandırımda. Buna moğa kantı kompensası veresin. Vadaktan zoruna tursa. Eğer kızıl kideyi bolsa, mızamdı büyüğü bolsa, tölöysün kompensası büyü veresin. Öğümlü de büyü veresin. Kim olsa görüşüyor. Arkası bekliyor. Ошто шаарды аралап өткөн каналдардын жээктери мыйзамсыз курулуштардан тазаланууда. Буга чейин кала башчысы Жеңишбек Токторбаев жеринде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, суу корук зоналарын бошотуу, талаптагыдай кылып иретке келтирүү тапшырмасын койгон. Аглай Кубам каналынын корук аймагына жайгашкан чайханалар, турак үйлөр бошотулуп жатат. Ордуна эс алуу багы жана веложол курулуп, дал ушул эскиздик долбоордогудай болуп өзгөрөт. Ошондой эле Жекелик каналынын жээгин дагы бошотуу иштери уланууда. Текшерүүдөн кийин ондогон объекттер бузула турган болгон. Шаар бийлиги Жекелик каналынын суу корук аймагын көрктөндүрүү жана жашылдандырууну колго алган. Долбоордун негизинде ушул видеодогудай болуп өзгөрмөкчү. Анан суу корук зона боюнча бул жерде Жекелик каналы өткөн. Жекелик каналынын суу корук зонасы биякта калсын, анын үстүнө орноштуруп, курулмаларды куруп, арганда акырчыкилерин, антисанитария ушулар аныкталгандан кийин биз ушуну жалпы эле мындан кийин эч кандай ушундай көрүнүш болтурбоо максатында аны бошотуу планын койдук да. Бүгүнкү күндө Азамат азыркы учурда бир күйүүчү май сатуучу бекет келип, өзүнүн жанагы майларын биз эмки жуманын 3-чү күнүнө чейин бошотуп, сунуш иштерин баштап беребиз деп азыркы учурда кепилдигин берип кетишти да. Бул дагы болсо бул элдин жергиликтүү бийликке, негизи эле мамлекетке болгон ишеничи, ошол эле учурда колдоосу болуп атат да. Бүгүнкү күндө эч кандай каршылык иштери жок. Буюрса, ушу сунуш иштери аяктап калса, жана коммуникациялардын зымдарын, трубаларын, теплотрассалар жылдыруу, ушуга окшогон иштерди бүтүрүшү менен ал жер абаттандырылып, буюрса жакшы эс алуу паркы курулат. Жалпысынан Ош шаарында бир дарыя жана 9 канал бар болсо, ал аймактарда суу корук зоналары тазаланып, тиешелүү иштери жүрүүдө. Бүгүнкү күндө каланын аймагындагы суу корук зоналар мэриянын балансында турат. Жергиликтүү бийлик мындан кийин терс көрүнүштөргө жол берилбей турганын билдирүүдө. Суу корук зонадагы жерлер бүгүнкү күндө Ош шаарынын аймагында өкмөттүн токтому менен баардыгы муниципалдык жерлер болуп бизге карап калды. Мурун суу фондунун жерлери болуп келген да. Бүгүнкү күндө бизге карап калды. Биз буюрса аларды кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттик акт алуу менен өзүбүзгө камсыздаган аракет кылабыз. Бирок суу корук зонада эч кандай мындай кенемте төлөө каралган эмес. Себеби бул жер биринчиден өтө орчундуу, кооптуу жер болуп эсептелет. Өткөн жылы нөсөрлөгөн катуу жамгырдын айынан өзүңүздөр көрдүңүздөр, сел болуп, селден кийин адамдардын өмүрлөрү кыйылды. Бул ушуга окшогон көрүнүштөрдү болтуруу максатында биз Ош шаарынын мэриясы бүгүнкү күндө тиешелүү мекеме ишканалар бул менен жапырт иштеп, ушу суу корук зоналарды бошотуп, ошол эле учурда жана адам өмүрүнө залал келтирбей турган проекттерди иштеп, бүгүнкү күндө архитектура эскиздик долбоорлорун берди. Буюрса, ушул биргеликте мыйзамдарды сактабоо менен элге, шаарга шамал жүргүзүп, микроклиматты жеткирип, ошол эле учурда эң орчундуу нерсени айтып коюшум керек. Буга чейин Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы ар кандай ушу адам өмүрү кыйылган учурда буларга аябай тоскоолдук болуп келген да. Эми мындан ары эч кандай мындай жаман иштер болбосун деп тилек кылабыз, бирок ошол эле учурда кырсык айтып келбейт. Бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинде да аябай чоң мындай роль ойной турган бир иш болуп атат да. Анан антисанитария деп өзүңүздөр көрдүңүздөр,
шаар аймагында bir 100 metrlikte alganda 100 metrin aralığında keminde bir 3-4 үйдөн өзүнүн саркынды суусун, жанагы водоканалдын тили менен айтканда ширин суусун, бул жана идиш аяк жууган самын суу, саркынды сууларын жалпы айтканда ошол эле учурда канализацияларын чыгарып койгон учурлар болду да. Бул да болсо бул баягы убагында көзөмөл жүргүзүлбөгөндүн айынан, жеринен барып көрбөгөндүн айынан ушундай бир көрүнүштөр, ушундай бир жагымсыз нерселер пайда болуп калган. Бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик катары Ош шаарынын мэриясы, тиешелүү мекеме ишканалар жапырт киришип, даракта зелен козу, канализация водоканалы, снос иштери менен УМС жапырт ынтымакта биргеликте иш алып барып, бардыгын эч ким нааразы кылбай, ыраазычылыгы менен бошотуп, Жеңишбек Шармановичтин тапшырмасы толук кандуу мыйзам чегинде аткарылып атат. Onu karagıla, Akimjанович, onu karab kanalizasiya службалары чакыргыла дагы, эгер туалеттен кеткен суу болсо штраф салгыла. Бейле келсек, бул иштердин баары Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин көзөмөлүндө турат. Учурда калаада дагы бир нече ири долбоорлор ишке ашырылууда. Асия Сыдыкова, Регион телеканалы, Ош. Олар да жылап нар жакка.